Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында региондордун өнүгүшүнө өзгөчө көңүл бурулуп, 2023 жылга чейин атайын стратегиялык долбоор иштелип чыккан. Өткөн жылы негизги иш-аракет айыл жериндеги ишкерликти өнүктүрүүгө жумшалып, жеке ишкерлер тарабынан бир катар ири өнөр жай ишканалар ачылды. Аны менен катар региондорго 38 миллиард сомдон ашуун насыя берилди. Мындан тышкары республикада 162 билим берүү мекемеси курулуп жатат. Ошону менен уда санарип технологиялар бардык тармактарга кошулуп, билим берүү, медицина, бизнес, туризм, сот жана укук коргоо органдарынын ишине санариптик инфраструктура артыкчылыктуу тартипте орнотулду. Аны менен бирге коопсуз шаар жана коопсуз жол кыймылы долбоору да ишке ашып жатат. Анан мен азыркы региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү жылы деген бул эми 1-2 жылда эле бүтүп эле анан алмаштырып эле башкасын кое койгонго болбойт да. Бул эми башталып келди да. Бул бир топ жылдарды өзүнө камтыйт да. Анан кийин ушул эле жылга мына 2020 жылы балдарды коргоо жылы деп кошулуп калбадыбы? Бул дагы абдан туура болуптур деп ойлоп атам. Акыркы кезде адамдар ушунчалык ташбол болуп баратабыз да. Эми бирөөнүн баласы эмес, өзүңүн үй бүлөңдөгү өзүң каныңан чыккан эле балага ушундай ташборлук мамиле кылган аябай ушу өкүнүчтүү болуп атат да. Мыйзам чегинде көрүлө турган чараларды бир аз адамдар тоботпой атат да. Ошондуктан мен ойлойт элем ушул балдарды коргоо жылына карата ушул зордук зомбулук көрсөткөн ата-энелерге жана жакындарына бир башкачараак бир катуураак мамиле жасасакпы деп айттым эле. Айтайын дегеним ошол. Ош облусунда өнөр жай продукциясынын көлөмүн көбөйтүү боюнча атайын иштер жүргүзүлүп, 2019 жылдын 11 айында 59 жаңы ишкана, 614 жумуш орну түзүлдү. Анын ичинен 43 ишкана өнөр жай багытында, 14 ишкана айыл чарба багытында туруктуу иштеп жатат. Жаңы ачылган ишканалардын эсебинен жалпысынан 651 миллион сомдук инвестиция тартылды. Окуу жылдын башталышынан бери облус боюнча 11 мектеп пайдаланууга берилди. Мындан тышкары таза суу, бала бакча көйгөйлөрү четинен чечилүүдө. Учурда аймактарды өнүктүрүүнү колдоо максатында республикалык бюджеттен 2 миллиард сом каралды. Ал акча жеңилдетилген кредит катары элеттиктерге берилет. Анын 20% инфраструктураны өнүктүрүүгө, 80% жеке ишканаларга мерчемделген. Ош облусунда учурда 34 долбоор даярдалып, анын 15 долбоор облустук комиссиядан өткөн, 4 долбоор республикалык комиссиядан жактырылып, банктерге каржылоого берилди. Ош облусунун аймагында айыл өкмөттөрдө, мектептерде интернет кирбеген мекеме калган жок. Бирок ошолордун канчалык деңгээлде иштеп жаткандыгы жана санариптештирүүнүн алкагында бирдиктүү терезеге кирүү мүмкүнчүлүгү, ошол техникалык жабдууларды жаңылоо мүмкүнчүлүгү менен да көз каранды. Аны биз ушул администрациянын өкүлүнүн аппаратынын өзүнөн баштайлы деп турабыз. Бардыгын бул жылы ушул нерселер ишке коюлат. Андан сырткары өткөн жылы областтын аймагында, Ош облусунун аймагында пилоттук деп коет, биринчи жолу саламаттык сактоо тармагында онлайн кезекке коюу жана мобилдик рецепт берүү бизде ишке ашырылды. Ал эми балдарды колдоо боюнча эсиңиздерде болсо өткөн жылы Узарбек Казович 1-июндан 7-июнга чейин балдарды коргоо жумалыгы деп берилди эле. Эми бул акция 1 жыл бою улантылат. Балдарды коргоо жана колдоо. Анткени айтат да, чек-арага барабы балдардан биринчи кабар алынат. Билим берүүгө, оорукананын абалы менен таанышабы, жергиликтүү эл менен балдардын көйгөйү менен биринчи таанышат. Анткени балдар биздин мамлекетибиздин келечеги. Аларга болгон камкорлук демек биздин мамлекетибиздин келечеги болгон камкорлук деп айтылат. 2020 жылы балдарга, өзгөчө ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жана кароосуз калган өспүрүмдөргө камкордук көрүүгө көңүл бурулат. Акыркы учурда жаш балдарга болгон зордук зомбулук күчөп жатат. Ош шаардык үй бүлөнү жана балдарды коргоо бөлүмүнө өткөн жылы 1225 арыз келип түшкөн. Каладагы Боорукердик балдар интернатына кароосуз 33 бала кабыл алынып, 36 бала үй бүлөсүнө кайтарылган. Ал эми балдардын зордук зомбулукка кабылган 12 факты катталган. Учурда 268 үй бүлө камкордукка муктаж. Баланы асырап алуу боюнча 64 соттун чечими чыккан. Быйылкы жылы балдар өзгөчө камкордукка алынып, тийиштүү иш-чаралар өткөрүлөт. Мындан тышкары бала асырап алуу боюнча жеңил шарттар каралат. Балдарды коргоо маселеси өзүңүздөр билесиздер, бул негизинен бул баарыбыздын көйгөйлүү ишибиз. Ошондуктан сөзсүз түрдө бул жакшы жөрөлгө деп ойлойм. Анткени негизи балдар баягы коргоого муктаж. Анан кийин ал үчүн өтө биздин мына жогорку жакта деле президентибиз айтып кетмекчи, ошондой эле биздин өкмөттө, ошондой эле министрликте атайын коргоо чаралары, атайын пландар иштелип чыккан. Ал боюнча иштер алып барылып атат. Биздин өзүбүздүн иш пландарыбызды алдын ала койгонбуз. Кыргызстанда өтө көп балдар, көбүнесе миграцияга кеткендердин балдары корголбой атат десем болот. Булар боюнча иштер алынып жатат десем болот. Кудай кааласа бул дагы аракетте, дагы болсо.
Туруктуу программалар кубаттуу экономиканы курууга толук негиз түзөт. Мамлекеттин келечеги болгон балдарды колдоо мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты болуп саналат. Абдуманик Базарбаев, Айбексөн, жаңылыктар. Жаным курман деп өмүрүн арнаган.